Төртүнчү бап. Кызмат кылууну мүмкүнчүлүккө жараша жакшыртуунун жолу. Уулум, билгин, теңдессиз Кудай мал-мүлктүүлөргө жана Мустапа пенделерине 2 милдет жүктөгөн. Атап айтканда, ажга баруу жана зекет берүү. Ошондой эле кимде зарыл каражаты бар болсо, Алланын үйүнө барып зыярат кылсын деп буйруган. Ал эми кимде керектүү каражаты жок болсо, муну буйруган эмес. Бу дүйнөдө падышанын сарайына кирүүгө дүнүйөлүүлөрдүн гана мүмкүндүгү бар экенин сен эмне көргөн жоксуңбу? Ажыга баруунун шарты боюнча, бул парзды аткаруучуда сапарга чыкканга жетерлик каражаты болуш керек. Жардылар үчүн сапарга аттануу акылсыздык болот. Анткени каражаты жок туруп сапарга чыгуу кооптуу. Эгер сенде каражатың болуп туруп, бирок сапарга барбасаң, байлыгыңдан толук ырахат жана канаат албайсың. Бу дүйнөдө байлыктан толук ырахат жана канаат алуу көрбөгөндү көрүп, жебегенди жеш, табылбаганды табуу. Мунун баары саякатта гана мүмкүн. Саякатка чыгып дүйнө көргөн адамдар тажрыйбалуу, жоолдуу жана акылман болушат. Себеби алар көрбөгөндү көрүшүп, укпаганды угушту. Миң уккандан бир көргөн артык дешет эмеспи? Айтылган го, карылыгың урмат-сыйга татыктуу, ачынында көптү көргөн көсөм дейт. Ошон үчүн жараткан мал-мүлктүү адамдардын байлыкты баалай билүүсү, анын пайдасын көрүүсү, теңдессиз улуу Кудайдын буйругун аткаруусу жана анын үйүнө зыярат кылуусу үчүн пенделерине сапарга чыгууну буйруган. Кемтиги бүтөлбөгөн жана жолго каражаты артпаган жардыга андай буйрук берген эмес. Бул жөнүндө мен мындай дейм: досторуң кел дебесе, кеңешпесе, кейбе жакырлыгың жараткандан кечирип кой алардын пенделигин, ажылыкка карыптарды чакырбаган. Арине, жакыр адам ажыга барса, ал өмүрүн тобокелге салат. Анткени байлар аткарчу ишти жасаган жакыр дени соо адам жасаучу ишти аткарган кеселге окшош. Ал жөнүндөгү икая бир бай менен бир кембагалдын ажыга барганы тууралуу икаяга окшош. Икая: Бухаранын өкүмдары Кудайдын үйүнө барып зыярат кылмак болот. Ал өтө бай адам болгон жана ал баштаган кербенде андан бай эч ким жок экен. Анын жүктөрү 100дөн ашык төөгө артылат. Анын өзүн кулдар замбилге отургузуп көтөрүп жүрүшөт. Ал узак жолго үйдөгүдөй камылга менен чыккандыктан эрме чөлдө да эч кандай жабыр көрбөйт. Уйкусу бузулбайт, жаны жыргалдан чыкпайт. Аны менен чогуу бараткан топ элдин ичинде байлары да, жардылары да болот. Ал Арафат тоосуна жете бергенде жылаң аяк, бутун көнөктөп сары суу баскан, өзөгү сууга зар, курсагы тамакка зар дербишке кез келет. Ал эч кыйынчылыкты билбей, ырахатка баткан Бухаранын өкүмдарын көрүп ага кайрылды. Сен ушундай байлык үстүндө, мен кыйынчылык үстүндө жүрсөм да, акырет күнү мага да сага да бир эле сыйлык болот. Бухаранын өкүмдары дербишке жооп берди: менин сыйлыгым сенин сыйлыгыңа тең болгон күндөн Кудай куткарсын. Эгер жараткан мени жана сени теңеп коерун билсем, мен эч качан чөл кезип жолго чыкмак эмесмин. Дербиш сурайт: эмне үчүн? Тиги жооп берди: мен теңдешсиз Кудайдын буйругун аткарып жатам, а сен аны бузуп жатасың. Мени чакырышты, мен конокмун, а сен жатып ичерсиң. Жатып ичер чакырылган конокко тең келе алабы? Теңдеши жок Кудай байларды чакырды. Ал эми жардыларга айтты: өзүңөрдү өз колуңар менен коркунучка түртпөгүлө. Сен Кудайдын буйругусуз эле жокчулук менен ачкачылыкка чөлгө келдиң. Өзүңдү коркунучка айдап, Кудайдын буйругун аткарган жоксуң. Эмнеге сен өзүңдү буйрукту уккандарга теңегиң келет? Мал-мүлктүү ар бир адам барчылыктан улам сөзсүз ажыга барсын. Ал ошентип байлыктын баркын билет жана баарынан улук Кудайдын буйругун аткарат. Ошентип, уулум, эгер сенде ажыга барууга каражатың болсо, Кудайга кызмат кылууда калпыстыкка жол бербегин. Ал эми ажыга баруу үчүн 5 жагдайдын болушу шарт: бийлик, байлык, бош убакыт, урмат-сый, коопсуздук жана бейпилдик. Эгер сен мунун баарына ээ болсоң, Кудайга кызмат кылганга аракет кыл. Билгин, ажыга баруу да Кудайга кызмат кылуу. Эгерде сенде жетерлик каражатың болуп туруп, ажыга барууну кийинки жылга калтырсаң, сен күнөө жасабайсың. Зекет берүү да Кудайга кызмат кылуу. Бирок мүмкүнчүлүгүң бар туруп,
Зекет бербей койсоң буга кечирим жок. Теңдешсиз Кудай зекет төлөөчүлөрдү дайыма өзүнүн жакындары деп атайт. Зекет төлөөчү адам башка адамдардын арасында букаралары арасындагы падышага окшош болот. Ал керек нанды берет, а башкалар аны жөн гана алышат. Теңдешсиз Кудай бирөөлөр жарды болсун, башкалар бай болсун деп аныктап койгон. Ал албетте баардык адамдарды бай кылып жарата алмак. Бирок да ал өз пенделеринин даражасы жана кадыр баркы өзгөчөлөнүп турсун, жогоркулар төмөнкүлөрдөн бөлүнүп турсун үчүн адамдарды эки түрдүү кылып жаратты. Ошентип, падыша да кызматкерин кайсы бир элдин багаарманы кылып дайындайт. Эгер ал өз жанын багып букараларга кам көрбөсө, падышанын каарынан кутулбайт. Зекет жылына бир жолу берилет жана бул сөзсүз аткарылчу милдет. Кайыр садага берүү милдет эмес. Лекин ал айкөлдүккө жана адамгерчиликке жараша берилип турат. Мүмкүнчүлүгүң болсо үзбөй берип тур. Асыресе садага берген адамды ар убак Кудай сактайт. Ал эми Кудайдын коргоосун улуу бакыт деп билүү керек. Уулум, этият бол. Ажыга баруу жана зекет боюнча жүрөгүңдө эч кандай күмөнсүнүү болбосун. Тегин нерсени ойлобо. Дейди сөздөн кач. Эмнеге жөн жерден жүгүрөм? Эмнеге чечинүү керек? Эмнеге тырмагымды жана чачымды албайм? Мен эмнеге 20 динардан жарым динар зекет берем жана бул эмне болгон зекет? Койлор менен төөлөрдөн эмнеге зекет төлөнөт? Мен эмне үчүн койлорду курмандыкка чалам? Мунун баарында жүрөгүң таза болсун. Мен билбегендин баары жакшы деп ойлобогун. Теңдешсиз Кудайдын буйругандарын аткаруу менен алек бол. А кантип, эмне үчүн деп сураба. Ал сенин ишиң эмес. Качан бул буйрукту аткарганыңдан кийин билип алгын. Атаңды сыйлоо теңдешсиз Кудайды